чыгып отурам. Бүгүн бизде темада улуттук коопсуздук тармагындагы реформалар жөнүндө сөз кылалы деп отурабыз. Ал үчүн бизде белгилүү конок экс мындайча айтканда КГБшник деп койсок болот. Бүгүнкү сөз менен бизден чекист мурдагы СМБнын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы орун басары бизде Марат Иманкул мырза. Арыбаңыз. Хош келипсиз. Рахмат. Бүгүн атайын убакыт таап келип бергениңизге чоң алкыш айтам. Негизи эми могу жалаң эле сиз иште жүргөн киши экенсиз. Муну улуттук коопсуздук чөйрөсүндөчү. Анан кийин бул бардык нерсени камыры жуурун көргөнсүз да, ичинен билесиз, тузун татып көргөнсүз. Ошон үчүн ичинен түшүнгөн киши катары сизден бүгүн интервью алайын деп ойлодум эле. Негизи азыр биз интервьюда ушул улуттук коопсуздук комитетиндеги келечекте кандай реформаларды кылсак болот, кандай проблемалар бар, ошону чечүүнүн жолдорун мындай сөз кылсак деп турам да. А дегенде сизге биринчи суроом, Марат мырза, сиз кантип ушул улуттук коопсуздук кызматына аралашып калдыңыз? Сиздин өзүңүздүн каалооңуз болдубу же башкалар сизди келишиңизди кааладыбы? Же экөө тең төп келдиби? Кантип келип калдыңыз, ушул жөнүндө айтып бере аласызбы? Эми кыскача, мен өзүм тандаган эмесмин. Мен бул органга Советтер Союзу убагында, анда билесиздер, мамлекеттик коопсуздук комитети деп аталчу, КГБ. КГБ деп. Ошол экинин баардык областтарда, райондордо бөлүмчөлөр бар эле, областтарда башкармалыктар бар эле. Мен мектепти айылдан бүткөндөн кийин эле политехнический институтка тапшырып, окуп өтүп, успешно тапшырып калдым да. Балаларым жакшы болуп калса, ошол жерде мени алып туруп центральный вуз деп кыйнап жөнөтүйгөн. Өзүңүз сурап калдыңыз, сизди өзүңүз кааладыңызбы кыйнап деп. Мен азыр убакыт көп да, мына отставкага кеткениме 7 жылдай болуп калды. Азыр кебес өткөн өмүрдү кайрамдай куртетип артып өстө карап көрсөм, ушу вопросту сурап көрдүм. Канча жерде мен өзүм каалап бир жерге барып турмун, канча жерде мени мажбурлап, кыйнап или приказном порядке жөнөткөндө. Сизге муктаждык болуп келдиңизби же өзүңүз? Өмүрүмдө эки нерсени өзүм тандап турмун, өзүм каалап барып турмун. Биринчиси, мен Москвада 5 жыл окууну бүткөндөн кийин полиграфический институтту аяктагам. Бу жерден кайсыны? Московский полиграфический институт деп койчу. Мен ошо политехке тапшырсам, баалар жакшы болуп калып, мени кыйнап туруп Москвага жөнөтүйгөн, центральный вузга. Сенин бааларың жакшы деп. А центральный вузга тапшырган кээ бир бааларында 3 деген баалар болуп калыптыр. Анан алар приемный комиссия Москвага жөнөтүлгөн 3 болбош керек. Барасын деп мени кыйнады. Атам мугалим киши эле кошо жүргөн. Бул Фрунзени жакшы билем, Москваны билбеген, Фрунзени да билбейт, бул айылда жүргөн десе, анда кетиңиз, анда башкага барасыз. Деп болду. Анан Москвага аргасынан аны кыйнап жөнөтүйгөн. Анан ошол жерде окуп жүрүп бүтөрдө бизде военный кафедра жок болуп калып, анан мен ойлодум, кайра Бишкекке келип иштесем, ал кезде келгенде жумуш даярда. Анан келип, анан жумуштан алек кылып кайра армияга чакырып ушинте отурабы деп. Бирок эле баарынан бир кутулуп алып үйгө барбаймынбы деп, анан дипломду албай туруп эле, диплом проект защита болгондон кийин эле военкоматка барып туруп өзүм суранып алып армияга кетип калгам. Ошо Москвадан түз эле. Ошо Москвадан алып кетип калып атпаймынбы? 22 жаш макулдашпастан. 22 жаш элеңиз. Ошондо 22 жаш элеңиз. Анткени жаш өтүп барды. Кийин келип алып иштеп бир дагы бир 2-3 жыл иштеп калсам, анан барсам бир 26-27 мени бир 10 жакты жаш балдар мени слушать этмекмин деп барып калып, ошол жерде мени биринчи жолу КГБнын структураларынын кишилери биринчи жолу көрдүм. Мен анткени барсам, мени жогорку билим деп бир 2-3 ай иштегенден кийин эле солдат болуп жүрчүк, рядовой. Анан мени бошотулган комсомол уюмунун секретары болуп коюшту батальонго. Анан ошо мен иштеп калдык. Анан алда билесиң, партийный комсомольский органдар, алар жетекчи органдарга кирчи. Ошол жерден особисттер бар эле, особый отделдин немелери, алар военный контрразведкада. Ошолор көрүп, Марат, сени жумушка алсак болот эле, сенде керек, сен в физическом отношении, мындай образованиянын баарын төп келет экен. Сен уруксат берсең, сен азыр изучать ете ал да сени военный контрразведканын окуусуна жөнөтөлү. Сенден жакшы офицер чыгышы мүмкүн деп. Командир болсо сени войсковой офицер кылабыз, алар мени уговорить этет кал деп. Айттым, мен окууну 1,5 жылдай үйгө барган эмесмин. Эми 1,5 жыл армияда служить этип атып, 3 жылга чейин үйүмдү сагындым мен. Ата-энемди сагындым, чоң апам бар, аны сагындым, мен кой кетем. Жок, мен гражданский специалист менен бар, өзүм кызмат кесибим менен иштейм деп болбой инженер болуп кетип калгам. Анан тагдыр ушундай экен, буйрук ушундай болот экен. Кудайдын буйругу ушундай болот окшойт, баары тагдырдан качып кутула албайт окшойсуң. Келип нарынга жөнөтүштү кыйнап туруп. Нарында бир да ушундай специалист менен жогорку билимдүү адамдар. КГБ жөнөттүбү? Жок, мен
андай госкомиздат деп койчу, Государственный комитет по делам издач, полиграфии, книжной торговли деген Сарбанов деген аксакал бар эле. Ошолай балам нарынга барчы, нарында тарыхта бир жогорку билимби ушул специальность боюнча бир да иштебей берсең барып главный инженер болуп иштеп келчи деп. Ошол жака барсам анан ошол жакта иштеп атканда анан ошол жерде КГБнын управлениянын кызматкерлери ал кезекте биздин эң жакшы нерсе КГБга өзүң суранып алчу эмессиң, өзүң сурансаң сени албайт эле. Самоинициативник депчи. Алар практикада элдин арасынан өзүлөрү иштечи. Контрразведывательный поиск деп коет. Ушул өзүлөрүнө татыктуу, ушул жөндөмү жагынан, билими жагынан, бар жагынан төпкө чыга турган балдарды тандап жүрүп, анан өзүлөрү изучать этип, анан андай жана алганга препятствующий момент жокпу деп карап, анан баары жакшы болуп баратканда анан өзүлөрү чыгып анан сени ушундай сунуш кылып атабыз, бизге келет белең, биз сени изучать этип атабыз. Дальше улантсак болобу, сен каалооң эмең барбы деп анан ошондо чыкчы уже бүтөөргө калганда. Анан мен ошентип алардын эмесине илинип калыпмын. Кылтагына, кайырмагына илинип калып сыртынан эле изучать этип анан кийин анан мен ошентип призыв кылып алып кетти. Биз аскер кылмадык. Призыв кылып мени алып кетип высший курска жөнөтүштү, 1 жылдык аякта окуп жүрүп. Анан келип ошондон баштап анан мен бүт жумушум баары ошо орган менен байланыш болуп калды. Анда сиз өздөрү тандап, мен билбейт элем, өздөрү алып настоять этип, мен уже главный инженер болуп, областтык управление начальнигин милдетин аткарган, уже астында персонали болгон, уже кызматта иштеп калган, 24-25 келип калган. Анан болбой алып кетип калган. Анан ошондон баштап кайра рядовойдон, лейтенанттан баштап иштеп жүрдүк. Марат мырза, мен эмне үчүн сизге сурап атам азыр? Негизи бул критерийлерди билгим келип атат да, негизи бул коопсуздук кызматтарына кантип жумушка алат. Себеби мен өзүм башыман өттү бул дерсечи. Мен дагы Кытайда окуп келдим. Анан 5-курста окуп жүргөнүмдө, ошо 21-22 жаштарымда мени да анда ММБ деп аталчу. Биздин Министерство национальной безопасности. Анан мени да 3 жыл ал жака аябай жумушка чакырганга мындай артыман түшүп жүрүштү. Биринчи жолу бардым, эч мындай эле жыпчылаңач бөлмөнүн ичинде сүйлөштүк. Эч нерсе жок. Же стол жок, же отургуч жок. Мындай талтайып туруп алып, колдорубузду чөнтөккө салып алып. Стул жокпу экен? Да жок. Монтип сүйлөштүк. Ал кандай чал? Билбейм, ошону айтып атам да. Анан кийинчерээк бирок мен чет өлкөгө окууга кызыкчумун. Анан мен кийин чет өлкөгө жөнөтпөй коет экен деп көп коркуп, анан 3 жыл тең макулдугумду бербей койдум. Канча жолу мындай болду да, ушу сен кызыгасыңбы? Сени 1 жылдан кийин офицер кылалы, мындай биздин кызматтан өт деп, мисалы ошондой болду да. Эми негизи кандай критерийлер каралат экен оюңузчачы? Бул адамдын эмнесине карап ушу улуттук коопсуздук кызматка чакырганга аракет кылат экен? Адамда эми тандаганда мындай да, бул КГБ сырынан келген, азыр бизде деле ошондой бирок дополнительный немелер бар. Бизде азыр кичине жеңилирээк десем да болот. Ал кезекте КГБ сырында ийне жибине чейин карачы, азыр деле ошондой аракет кылат, бирок бизде мөөнөтү азыраак да. Мурда 2 жыл, 3 жылга чейин изилдеп жүрүп анан эметчи. Азыр болсо 1 жылга жетпей эле кээ бир шатыратып эле алып атышпайбы? Бул жагы дагы терс жагын берип атат го деген ой билем ушул. Эми критерий мындай, сенин специальностуңа карабайт. Органда иштеген үчүн бир гана условие, сен жогорку билимдүү болушуң керек. Биринчи условие. Экинчиси, сен трудовой коллективде эмгектенишиң керек. Адамдар менен иштеп көнүп, адамдар менен сөз табыша билишиң керек. Ошол жерден сен анан характеристика алыш керек сенден. Кандай бул? Жүрүш турушу кандай? Адамдар менен мамилеси кандай? Адамдар менен мындай сүйлөшө алабы? Алар мындай деген критерийлер бар. Бул экинчиси. Анан сен естественно сен соттолуп болушуң керек. Криминальный прошлыгың болбош керек сенде. Өзүңдө дагы, бүт туугандарыңда дагы, ата-энеңде дагы. Менен да көп сурады ушуну. Мына ошол негизги ошол критерий. Анан сен оорукчан болбошуң керек. Бизде целый эме бар, тизмеси бар, кандай оорулардын, оорукчан адамдарды биздин органга кабыл албайт. Анткени бул аскер кызматы да. Мына ошол оорулардан медкомиссиядан сен туура өтө турган болсоң, ден соолугуң чың болуп, жанагындай критерийге жатпасаң, анан ушул условиялардын негизинде алса болот деген бар. Анан бул баары достаточно эмес. Аягы келип анан кийин сени текшергенде комплексно карайт да. Кээ кезде ошонун баары дал келет, бирок албай коюшу мүмкүн. Анткени бул оперативдик кызмат деген бул өзгөчө, бул мурда мындай профессия жок эле, кийин азыр муну өзүнчө бир специальность болот. Бул научно обоснованный жанагындай кандай специальность үйрөтөт муну.
Кээ бир адамдардын оперативдик кызматка жөндөмдүү болбой калышы мүмкүн. Баардыгы жакшы. Өзү таза, окуду, билими да жакшы, баардык жүрүш-турушу да жакшы, соттолгондо эмес, кылмышкерлер менен да эмес, эчтекеси жок. Бирок адамдар менен иштешкенде жанагындай кандайдыр өзүн туура эмес алып бара алган, стрессовый ситуацияларга чыдабай коюшу мүмкүн. Мына ошолор гана аны жолтоо болушу мүмкүн да. Анан ошон үчүн алат да анан калган эми атайын ал кезде жана КГБнын окуусунда окуучу эле бар тең, оперативный психология деген окуучу, атайын предметтер бар. Элдер менен кандай иштеш керек болот, маалыматты кантип алыш керек, кантип эгерде сен жанагындай криминалдык структурага аралашып кетсең кандай алып жүрүш керек, эмнени көңүл буруш керек деген көп маселе бар. Эми аны орган иштеп атканда бул жерде мына мен беседа кылып жүрөм. Орган жөнүндө айтып жабык темалар бар. Аны эч качан айта албайсың. Мен анын милдеттеними бар. Анткени ал аны билип алып анан бирдеме кылат деген эмес. Ал мамлекеттик сырга кирет. Баарын эле биле бербеш керек. Баарын тең эле жайып чытабаш керек. Анткени ал өзгөчөлүгү бар. Мына ошону менен ал кызыктуу. Ошон үчүн да кирет. Анан биздин органдардын айта турган жагы да бар. Кээ кезде биздер мындай айтпайбы? Айта турган жагында айтпайт, анан айта турган жагында айтпайт атпайбы? Ошондо анан элдерде жанагындай суроо туулуп анан болот атпайбы? Айта турган жагы да бар. Кенен айтат бере турган мунун ишмердиги жөнүндө өзгөчө жанагы биздин жарандар менен иштегенде жанагы азыр мынакей журналисттерди эмете атат, саясий оппоненттерин келип туруп жанагындай сен бийликти басып аласың деген азыр ал жакка келет. Ошолорду ачык айта турган жерлер болуп анан элдер жанагы кээ кезде таарынычтарын айтып эмне айтпайсыңар дегенде азыр ал жагына келебиз. Бул азыр баягы бул коопсуздук кызматынын структурасына кире турган бул коридор жөнүндө сөз кылдык. Азырчы баягы эң жогорку төмөнкү тепкичтер. Негизи ошондой эгер жана критерийлерге жооп бере турган болсо, аны мандатный комиссияга алып келет, председатель өзүнүн чечими менен кыла албайт. Бул коллективный карат. Мандатный комиссияда ал абдан такшалган, тажрыйбасы билимдүү абдан жетекчилерден турган мандатный комиссия болот. Мына ошол экенин алса болобу болбойбу деген бир чечимге келишет. Ошо менен алышат анан. Эми жогорку эшелонун карап көрөлү. Негизи могу улуттук коопсуздук кызматтын төрагасы дейли, эң жогорку мисалы айталы ошого чейин жетектеп келген кишилер. Негизи эң жогорку эшелондорго анын орун басарларына кандай критерий бар? Буларды кандай кылып тандап алып жүрүшөт бүгүнкү күндө? Бизде билесиз го, мындай парашютист деген сөздөр бар. Мындайчы. Же болбосо ошо улуттук коопсуздук кызматка тиешеси жок кишилерди деле мындай дайындалып калат да. Бул кантсе дагы бул улуттук коопсуздук кызмат бул саясий кызматпы же профессионалдык кызматпы? Себеби дегенде эгер ошол чөйрөдөн эмес адамды дайындап атсак, бул саясий кызмат экен деп карасак болот. Эгер ошол чөйрөдөн гана болуш керек дей турган болсок, анда бул чындап эле техникалык, бул чындап эле ошондой улуттук коопсуздукка тиешелүү болгон адистер келиш керек дейм да. Ошол жактан кандай концепция бар? Сейдек, сен абдан бир кызыктуу суроону бердиң да. Буга көбү да жооп таба албай жүргөндөр бар. Биздин кызматта иштеп жүргөндөр да буга жооп бере албайт, ачык. Мына мен дагы азыр так момундай болот деп жооп бере албайм. Эмне үчүн эбиттен? Анткени жана өзү айткан Советтер Союзу убагында КГБ деген бар. КГБ жөнүндө закон жок болчу, мыйзам жок эле. Ачык мыйзам жок эле. КГБнын эмне иш менен алектенет, кандайларды алат, эмне каяка барат, кандай кантип ал каржыланат деген эч мыйзам жок эле. Ал жанагындай совершенно секретно деген анын жолдомосу бар эле, положениясы. Ошо положениянын негизинде гана иш алып барчу. Ал положенияны керек болсо саналган гана кишилер билчү. Өтө жогорку деңгээлдеги жетекчү кызматтагы кызматкерлер гана, жетекчилер гана окуган. Жөнөкөй рядовой оперативный кызматкерлерди аны окуп да көргөн эмес. Мен мисалы көргөн эмесмин. Ошо КГБны ал кезде мен жана оперативный кызматта жүргөм Союз убагында. Мен да окуган эмесмин, көргөн эмесмин. Бирок ошол положение негизинде кылчубуз. Ички эмен регламенттин бар тең өзүнчө жана нормативный документтер бар, приказдар. Жетекчинин приказы менен, КГБнын приказдары менен ар бир кылган иш аракеттерин баарын приказ менен регламенттелген. Бул жумушту кандай кылат, анда бүт жазылган. Эмне кылыш керек, бул жагынан кандай кылыш керек деген приказдардын баары жүрүш-турушунун баары приказда. Даже жанагындай мамлекеттик жашыруун сыр бар камтылган документтер менен кандай иштеш керек. Аны кантип жоготпош керек. Аны бирөөгө айтып албаш керек. Жүрүш-турушун кандай болуш керек. Бүт ошондо жазылган да. Бул бир жагы. Бирок эми мына эгемендик алгандан кийин биз 94-жылы улуттук коопсуздук кызматтары жөнүндө мыйзам кабыл алган. Мыйзамда баары ачык жазылган. Орган эмне иш кылыш керек, кандай функциялары бар, кандай милдеттер турат,
кандай укуктары бар, ошонун ичинде кадрды кандай кылат деген маселелер бар. Мына ошонун негизинде жазып жүрөбүз. Эл билет, аны любой азыр алып туруп мыйзамды алып окусаң болот. Бирок мыйзамга жазылбаган нерселер да бар. Мына ошонун негизинде бир гана жок нерсеси кандай адамдар жетекчи болот деген эч жерде жазылган эмес. Бул мисалы бүгүнкү күнгө чейин ушундай нормативдик неме жок, мындай нормативдик базовый документ жок. Критерий бүгүнкү чейин белгисиз. Азыркыга чейин андай критерий жок. Бул жөн эле мындай общепринятый, неписанный правила да. Кандай адамдарды жетекчи кылыш керек деген. Бул жерде кандай болуш керек? Кандай мисалы кандай ошо неписанный дейли мейли, ошончо дагы ушуну чечмелеп бериңизчи. Кандай айтылбаган кандай эреже бар ошондо? Мисалы мына азыр эл аралык практикага келсек, мына биздин кошуна мамлекет бар, мына Советтер Союзунан чыккан мамлекеттердин бири Армения жөнүндө айтып берейин. Арменияда мыйзам кабыл алган. Улуттук коопсуздук кызматы жөнүндө мыйзам бар, анан ички иштер министрлиги жөнүндө мыйзам бар. Ошол мыйзамдын негизинде жетекчи кызматкер катары, ошонун жетекчиси катары, биринчи председатель катары же министр катары мыйзам боюнча ошодеки чөйрөдөн чыккан гана, ошо кызматтын ичинен гана адамдарды жетекчи кыла аласың. Эгерде кандайдыр бир себеп менен жетекчиси жумуштан кетип атса, анын ордун ошонун орун басарларынан же башкармалыктын жетекчилеринен тандап туруп президент дайындай алат. Сырттан алып келип, өзүнүн жакын адамдарын алып келип, өзүнүн администрациясынан же саясий бир ишмерди алып келип башкармалыкка койгонго анын акылы жок, мыйзам жол бербейт. Мына алар ушундай жол менен барды. Бизде болсо андай так жазылган эмес, мыйзамда да жазылган эмес. Эми бизде болсо бизде 96-жылы Конституцияда жазылып турат. Президент улуттук коопсуздук кызматтын жетекчисин орун басарларын премьер-министрдин консультациясы менен дайындайт деп турат да. Бирок кийин бул Конституциядан алынды бунун баарычы. Азыр президент эч ким менен макулдашпай туруп эле өзү каалаган кишисин азыр мындай улуттук коопсуздук кызматынын жетекчилигин дагы, орун басарын дагы мындай дайындайт деп турат. Бирок кандай кишини кимди алып келет деген критерий, ким менен кеңешет деген критерий же мындай норматив эч жерде жазылган эмес азырчы. Азыр биз иштеп аткан Конституциянын негизинде президентке ушундай эки прерогатива берген. Улуттук коопсуздук боюнча маселелерди чече турган ведомство менен коргонуу жактагы ведомствонун жетекчилерин президент өзү жеке дайындайт деген гана укук берип койгон. Кимден дайындайт деген андай жазылган эмес. Биздин положениеда жок, биздин приказ, биздин жана мыйзамда да андай жазылган эмес. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн эмеси менен, аң сезимине жараша, өзүнүн ички маданиятына жараша, өзүнүн жумушту билгенине жараша адамдарды коюп атпайбы. Бизге чейин бул Атамбаевка чейин, азыркы президентке чейин, Акаев болгондо да, Бакиев болгондо дагы ушундай өз билемчиликке келип жүргөн да. Өзүнө жаккан адамдарды алып келген. Вообще комитеттин иши жөнүндө түшүнүгү жок адамдар келген. Башка ведомстволордун жетекчилерин алып келип койгон күндөр болгон. Анан ал койбосун деген эч жерде жок. Койсун деген да эч жерде жазылган эмес. Бирок бу жерден бир гана критерий болуш керек да, ошол келген адамдар ошоки биздин атайын кызматтын ишин эффективдүү башкарып алып кетиш керек да. Ошонун эффективдүү ишинин ишмердүүлүгүн абдан жогорулата тургандай адамдар келиш керек. Кандай адамдар жогорулат? Мына мен сиздерге мисал келтирип жүрөм. Бир редакцияда болобу, телевидение болобу, гез журнал болобу, ошонун редакторун алып барып туруп, сырттан журналистикага бир да тиешеси жок. Журналист болуп иштебеген адам, бир да статья жазып көрбөсө, журналистика билим албаса, анын тажрыйбасы болбосо, ошону алып келип главный редактор болуш керек, бир гезиттин редактору кылып коюп койсо, ошо гезиттин кандай аброю жогорулабы, анын эффективдүүлүгү жогорулайбы же болбойбу? Кандай деп ойлойсуздар? Ошо журналистиканы кантип башкарып кете алат ошол? Өз түшүнбөгөн тармакты. Мына бизде деле ошондой да. Бизде де тармак бул, өзүнчө чоң тармак бул. Элдин коопсуздугун, мамлекеттин коопсуздугун, улуттун коопсуздугун сактап бере турган, ошолорго бөгөт кое турган абдан маанилүү структура мамлекетте. Аны ошого тобокелдик менен любой адамды коюп койгондо болбойт да. Марат мырза азыр аябай жакшы нерсени көтөрдүңүз да. Өзүнүн чөйрөсүндө эмес адамды, мисалы, журналистиканы алып, мен сизге улуттук коопсуздук кызматын айтсам, сиз журналистика менен жооп берип атасыз да, окшош эле нерсе деп аналогы. Бирок мындай эл оозунда мындай сөз бар. Бывших чекистов не бывает дейт. Сиз азыр эми чекист эмесмин деп айта албайсыз да, туурабы? Бул сөз эмнеден айтып келгенин билесизби?
Эмне үчүн бул чекис не бывает деп айтып жүрүшөт. Эмне үчүн айтат ошону? Бул анткени ал чекистерди кайра кызматка алып келе берет деген эмес. Бизде ушунча 25 жыл болбойт дегенде 25 жыл иштейсиң. Андан көп иштегендер бар. Ошонун ичинде күнүмдүк чекистик жумуш менен жана коопсуздук кызматында иштеп жүргөн бизде регламентированный эмес да жумуш. Күн түн деп иштей бересиз. Бизде майрам деген жок, демалыш деген жок. Жумуш чыкса сен күн түн иштей бересиң керек болду. Мына мен 2005-жылы Аксок каясы болуп калганда, мени Аксок каясы болоордо бир жума калганда мени ошол жерге алып келди, Жалал Абадка жетекчи кылып. Мен ошо Аксок каясы болуп кеткенден кийин 45 күн кабинетте жатып иштедим. Үй билен болсо Ошто болчу, мен Ошто иштеп аткам. Ошол жерде аякта калды да мен келип кабинетте иштедим. Ошол жерде турам, ошол жерде эртең менен туруп эле даже кол бет колум жуугуча звоноктор башталат. 7-6-ларда башталат. Ошо менен кечки түн ортосуна чейин ошо менен жүрмөй. Мына ушундай жумушта бизди психологически да даярдап коет. Анан сен пенсияга кетесиңби, отставкага кетесиңби, ой жүгүткөнүң баары эле коопсуздук маселе болуп калат. Гезит окуп атсаң дагы, же интернеттен бир информация карап атсаң дагы, бүт өзүң коопсуздук жагы менен преломление этесиң да. Кудай сактасын, эгер бир окуя болуп калса, сизди заматта чакырышы мүмкүн экен да. Обязательно чакырышы мүмкүн. Анткени резервдебиз да биз. Резервдебиз. Аны таптак эле шалдырап чал болуп калган жокпуз. Барып кызмат кылган, курал алып, опер болуп иштеп бергенге биз даярбыз, конечно. Бул сөздү дагы эмне үчүн айттым азыр сизге? Азыр айтып кетпедимби? Биринчи коридор деп эң алгачкы тепкичтеги кызматкерди алуу, анан эң жогорку, мисалы, ошо улуттук коопсуздук кызматтын төрагасын дайындоо боюнча сөз кылдым да. Бул эгер бывших не бывает дей турган болсок, анда азыр жакында эле жумуштан кеткен Абдил Сегизбаев мырза. Ал Акаев президенттик ордунун учурунда пресс-секретарынын жетекчиси эле, эсиңиздеби? Акыркы күндөрү. Демек ал мурда ошол учурда улуттук коопсуздук кызматта иштеген деп бүгүн бүтүн чыгарсак болобу? Ошо азырчы Абдил Сегизбаев мырза мурда иштеген үчүн кийинчерээк улуттук коопсуздук кызматтын жетекчиси болуп дайындалып калдыбы же кокустуктан эле дайындалдыбы? Андай эмес да, аны биз көрбөдүкпү. Мен ачык эле айтайын. Сегизбаевке келгенде, вот лично Сегизбаев жөнүндө башкалар деле болгонму? Бирок Сегизбаев келгенде ошо тандоо туура эмес болгон деп эсептейм мен. Анын дайындалышы туура эмес болчу. Ал киши мурда иштегенби, билесизби? Жок, ошону айтып атам да. Эмне үчүн дебейсиңерби? Анткени ал бул структураны иштеп көргөн эмес. Офицер болуп иштеп көргөн эмес. Офицер деген званиясы бар беле мурда, анда мен билбейт экенмин. Может, запастагы офицер бардыр, жогорку билим алгандыктан. Бирок бир дагы мындай структурада иштеп, биздин элементарный жана кичинекей тепкичтен оперативдик кызматтан баштап көрөлүк. Лейтенанттык орундан баштаган эмес да. Жетекчи болбой эле оперативдик жумуштун да көргөн эмес да. Бул бир жагы. Экинчи, ушу биздин коопсуздук жагындагы билимди алып көргөн эмес да. Бир жерден билим алган эмес. А бул өзүнчө бир илим. Оперативдик иш жүргүзүү, коопсуздук жөнүндө чоң илим бар уже. Ошон үчүн биздин атайын академиялар бар. Мына биздин өзүнүн институт бар Кыргызстанда, Бакаев атындагы, генерал Бакаев атындагы. Ошон үчүн аерде иштебеген адам келип, анан аерде профессионал жигиттер иштеп атса, такшалып калган, билими күчтүү ушул тармакта, тажрыйба топтогон адамдар келип, ошону кантип башкарат? Кантип ага буйрук берет? Муну тигинде кантип үйрөтөт? Кантип башкарат? Мен таң калам да өзүм. Демек бизде азыр улуттук коопсуздук кызмат бул жетекчиси, бул саясий кызмат демек, э? Бул саясий кызмат. Ошол жетекчиси дагы, анын орун басарлары дагы саясий кызмат деп эсептелет. Ошон үчүн ал жерге демек ошол улуттук коопсуздук кызматта кызмат кылып, анын ичин түшүнбөгөн кишини деле алып келсе боло берет деген түшүндүрөт. Андай тыюу жок. Андай запрет жок. Бизде болгон, мисалы, мына Анарбек, генерал-лейтенант Анарбек Курамаев, Бакаев деп жүрбөйбүзбү? Кайсы 93-94-жылы бизге, 93-жылдары, 92-жылы бизге башкарма алып келген, Акаевдин убагында. Бизге чейин ал биздин билим берүү министри болуп иштеп турган. Ага чейин көп ЦКда көп иштеген экен, инспектор болуп ЦК КПССте Москвада иштеп келген экен, абдан тажрыйба топтогон киши экен. Анда да көп кеп болгон. Эми бул гражданский адам келип отуруп, чекистерди кантип башкарат депчи. Ал тарыхый бир башка мезгил болчу. Ал кезекте жана Совет Союзду аяктап, анан биз өзүбүздүн ордубузду таппай, даже биздин кызмат жоюлуп кетер ушундай порокко келип калган болчубуз. Бардык жанагы ал кезекте көп улуттуу элден, билесиңер, славян улутундагылар, орустар, украинецтер, белорустар бизде көп кызмат кылчу. 70% көптүгү бизде славян улутундагылар болчу.
союз болгондо 25-30 гана процент кыргыз улутунда калат. И то алардын баары тең жанагы территориальный управленияларда райондук деңгээлде иштечи. А центральный аппаратта бир 15%ге жетпеген кыргыз балдар иштечи. Мына ошонун баары тең тез убакыттын ичинде баары тең кетип калды. Исторический родинасына кетебиз деп Россияга, Украина, Белоруссияга баары кетип калышпадыбы? Бизде кадровый голод башталды. Тезирен аранын ичинде бачым ушундай бир режим менен балдарды ала баштады. Мына ошол кезде даже тарап кетер астында турганда мына ошо Акаев Бакаевди бизге алып келип Анар Кунамашевди председатель кылып койду. А келгенде ачык эле айтты. Мен муну түшүнбөйм. Мен түшүнүш үчүн убакыт керек. Мен аракет кылам. Мен бул жерде болгон нормативный базанын баарын окуп чыгам. Мен силер менен кеңешем. Силер менен кеңешип алып барам. Силер болсо баарын билген, даяр кызматкерсиңер деп ачык айтып, билбеген суроосун оперден баштап жетекчиге чейин чакырып сурай берчи. Мына мен көп жыл чакырды мени. Бир күнү бир майрамга карата мен куттуктоо бир менин немемди докладымды даярдайсың деп мага тапшырды. Анда мен инспектор элем жөн эле, капитан болчу элем. Ана мен аны ушундай чоң сыймык катар көрүп, аны тапшырмасын. Илеген председатель мага тапшырып атат деп. Ленин библиотекасына азыркы сатылган атында библиотека, ошол жерден барып керектүү фонддогу литератураларды алдым, эски архивный газеталар, журналдарды алып чыгып, өзүнүн жабык литературалардан алып туруп, анан өзүм билгендей кылып туруп бир 12-13 парактай кылып туруп бир доклад даярдап бердим. Окуп алып, "Ой, мунун баарын кайдан алдың, Марат? Мунун баарын мен биринчи окуп атам, мунун ушундай маалыматтардын баарын кайдан алдың?" дейт. Бир жума даярдадым атайын. Анан айтып калды. Айттым, "Сиз тапшыргандай мен муну абдан сапаттуу даярдаш керек. Айда ветерандар келет, бар келет, ошон анан коноктор чакырылат. Сиздин докладыңызды мыкты болуш керек" деп эметсем, "Ой, Азамат, молодец, Марат, жакшы кылып барсың. Анан менден бир сурооңчу. Могу жерден биздин ветерандардын фамилиясын көбүрөөк кылып жазчы. Анткени ал келгендер фамилиясын укса, аларга кичине приятно болот. Дагы бир 10 чактысын кошчу докладка." Кагаз чыдайт. Калгандарын ушул ойдон калтыр. Мен бир-экөөнү өзүм алып койсом алып коем. Бирок абдан жакшы доклад болду. Мен абдан көкөлөнүп жүрөм. Аны бириле сөзүн жакшы болуп деген сөзүн угуп алып, мен абдан өзүм как будто бир батырлык кылгандай болуп, өзүм жакшы сезип калдым. Мына биз ушундай мамиле кылчубуз эмеге берген тапшырыгга. Анан жетекчилерди айтып атасың. Жетекчилер болсо бизде кийин ошентип Бакаев келди. Ал оңоп кетти бизде. Наоборот, бизде суранып атып, бачым үйрөнүп атып өзү. Анан Акаев менен да жакын экен. Ага түшүндүрүп атып, болбосо Акаевдин бизге болгон көз карашы башында абдан начар болчу. Бул органдын негери бар, кыскартыш керек, жоюш керек дегендей кылып түшүнбөстүк да. Ал да түшүнбөйт экен. Мунун ордун билбейт экен, мунун ролун билбейт экен. Бул коопсуздук кызмат, мамлекетке кандай кызмат кылыш керек, кандай керектүүлүгүн билбейт. Анан ал киши түшүндүрүп отуруп, жакындыгын пайдаланып отуруп, анан бизди абдан бекемдебөдү. Азыр Марат мырза, азыр концептуалдуу жакшы нерсе сөздү баштадыңыз өзүңүз. Бул коопсуздук кызматы кереги жок экен дегенде, бул керек экен деп Бакаев мырза түшүндүрүп кетти деп атасыз да. Эми концептуалдык суроо. Негизи улуттук коопсуздук дегенди чекис катары сиз чечмелеп бериңизчи. Бул эмне? Эми улуттук коопсуздук деген бул коопсуздук маселеси билесиз, безопасность. Улуттук коопсуздукка эмнелер камтыйт? Ал эмне улуттук деген? Значит, улуттук коопсуздук бул көп компетенттүү маселе, тармак. Коопсуздукка көп керет. Чегара коопсуздугу, аскер коопсуздугу, тамак аш коопсуздугу, экономикалык коопсуздук, энергетикалык коопсуздук, мына ушунун баары чогулуп келип улуттук коопсуздук түзөт. Баарын чогулуп келип туруп. Анан ошону комплекстүү алып жүрүш керек да. Ошон үчүн экстремизм, терроризм да ошо коопсуздукка кирет. Ошонекини алдын ала билип, ошонекин зыянын келтирбестен, коомго зыян келтирбестен, аны контролдо кармап туруп, убагында кийлигишип, анын иштемдүүлүгүн токтото турган маселе да бул коопсуздук келет. Ошондон улуттук коопсуздук бул атайын кызматта ошонун баарына тармактуу бөлүмдөр бар, башкармалыктар бар. Мына ар бир ошол эки өзүнүн тармагын алып барып, анан чогулуп келип, анан жана жетекчилик ошонун баарын бирге координациялап, ошонун ишин баарын тең анан улуттук коопсуздукту сактап келаткан ошондон болот. Анан ошол маселени түшүнүш үчүн сен өзүң жаштайыңан лейтенанттан баштап ошон биринчи билим алышың керек. Атайын билим бар. Бул бир өзүң ошондо иштеп көрүшүң керек. Мына азыр бизден оперативдик кызматтар орусча айтканда состоявшийся опер эле болуш үчүн окуу жайын бүтүп келгенден кийин 5 жылдык академияны бүтүп келгенден кийин дагы 4-5 жыл ошол жерде иштеп жүрүш керек. Тигини карап, муну карап, окуу менен тажрыйба абдан айырмаланып турат. Анан ошон 4-5 жыл иштеп,
кагылып согулуп көп нерсени көргөндөн анан мына эми операга өз алдынча тапшырма берип иштетсең болот деген таянакка келчүбүз убагында. Азыр кандай болуп атканын мен азыр андай эмес го деп ойлойм да. Азыр деп өзүңүз жакшы дагы бир сөз баштадыңыз. Азыр ушуга тиешелүү. Советтер Союзундагы булуттук коопсуздук деген концепция менен мамлекеттик коопсуздук деп аталат. Ошо мамлекеттик коопсуздук. Кийин Советтер Союзу бузулгандан кийин Кыргыз улусу, Кыргыз республиги өз алдынча эгемен болгондон кийинки улуттук коопсуздук же мамлекеттик коопсуздук деген концепциялардын кандай айырмасы бар? Кийин бирдей элеби же айырма пайда болду кийин? Эми айырма, конечно, бар айырма. Философиясычы? Биз ошодоки бир правоприемник болуп калдык да биз. Ошондон чыктык да биз, ошо альма-матер очат да бизде. Анан бирок биз кийинки жана нормативный базаны баарын оңдоп чыктык. Ага бир 5-6 жыл, 10 чакты жылдай убакыт келди. Мына мен ошого катышып калдым. Бизде инспекция деген бар, атайын как раз ушу нормативный документтер менен көп иштейдин, текшерүүчү, контролирующий орган катары. Мен ошодоки өзүм да ошодоки нормативный базанын баарын өзгөрткөнгө катышып калдым. Анткени Советтер Союзун билесиңер, тоталитарный коммунисттик режим эле. Коммунисттик идеология биринчи орунда турчу эле. Бирок мен ошону айтып коеюн, даже ошондой режимде обком партиялардын, райком партиялардын, ЦКнын сөзү кандай сөз болсо, аткаруучу бийлик бүт ошону жазат, туурабы? Андан алыс кете алчу эмес. Мына ошондой мезгилде КГБ деп Андропов, мына белгилүү бир 20 жыл жакын жетекчи болуп турду, Юрий Андропов жетекчи болуп турду. Кийин аны көп сынга кабыл алынган жок да. Советтер Союзунда баардык сындап чыкты, баарын тең реформалаштырып чыкты. КГБ жөнүндө анча көп тил айткан жок. Эмне үчүн ал? Да, мода 37 жылдарда албаганда. Анткени бизди окутуп аткан мындай мамлекет курууда, коомдун ичинде иш алып барууда биринчи принциптер бар да. Кайдагы кандай принциптер менен пайдаланып мамлекетти мындай жетиштүү деңгээлде мамлекеттик алып кетиш керек. Коомдун ичинде кандай тынчтыкты алып барып, кандай принциптерди пайдаланганда мамлекет органдары, мамлекеттик кызматкерлер кандай принциптерди колдонуш керек деген сөздө биз айтчы партийный принцип, партиянын идеологиясы менен жүрүшүң керек, партиянын установкаларын биринчи орунга коюшуң керек. Же болбосо мыйзамдуулук деген принцип бар. Бүт кылган ишиң баарын мыйзамга дал келиш керек дегенде экөөнүн ордунда эме болуп калат да, тандоо болуп калат. Кайсын тандайсың дегенде биз ачыгылайчы. Биринчи мыйзамдуулук болуш керек, үстүндө болуш керек дечи. Партиялык принцип эмес, мыйзамдуулук принцип биринчи болуш керек. Анан андайын уже партиялык карайсыңбы жок. А бизде болсо азыр биз өзгөрттүк да. Улуттук коопсуздук кызматкерлери, жетекчилерин баары тең партиялардан тышкары. Бизде азыр 300 жакын партия бар. Бизде закон боюнча, мыйзамыбыз боюнча тыюу салынган. Бир да партияга мүчө болгонго тыюу салынган. Жанагындай предпринимательский деятельность менен заниматься ага да тыюу салынган. Эмне үчүн мунун баары жасалып атат? Анткени бул улуттун коопсуздугу. Сен бир партиянын кызыкчылыгын көздөбөй, ошо бир партиянын кызыкчылыгын сактабастан сен улуттун кызыкчылыгын сактай тургандай болушуң керек. Ошон үчүн сен партияга баш ийбешиң керек, партиянын катарында болбошуң керек. Бул бир жагы. Бул концептуалдык айырмасы. Концептуалдык айырмасы. Экинчи предпринимательство менен заниматься этпе деген. Сен азыр ишкерлик менен иштеп кетсең, кайда улуттун коопсуздугу? Кайда сен же күчүңдүн баары, энергияңдын баары ошол жака кетеби, же сен биякта күн түн деп иштей турган жанагындай нерегламентированный жумушта сен иштегенде кайсы күчүң калат, кайсы билимиң ошол жакка жанат. Ошондон андагы тыюу салып койгон. Иштесең мына айлыгың, сен аскер кызматкер, сен жалованияң бар. Ошол жалованияң менен ошого канаттандыр. Бул аз болсо дагы, көп болсо дагы, мына ошого жаша дагы. Болбосо сени эч ким заставить этип келген жок да. Меникеңге кызмат кыл деп сен кыйнап келген жок да. Сени призыв калды, жок болбойт, мен барбайм деп койсоң сени эч ким кыйнап албайт эле. Значит, сен өзүң тандагандай кийин өмүрүңдү ошого арнап коюшуң, иштешиң керек. А бизде эмне болуп атат азыр? Бизнесмендер да барып атат, балдарын да жөнөтүп атат. Акыркы 10-15 жылдын ичинде талкалашты да. Улуттук коопсуздук кызматка азыр ишкерлер дагы, балдары дагы аралашып кетти. Байлар, саясатчылар, бийликтегилердин баарын, балдарын, туугандарын, тааныштарын баарын ошака түртүп атып аралашып кетпедиби? Азыр аралашып кетти. Аралашып кетти. Бул факт, Бул факт. Муну айта аласыз. Муну айтпаганда алас келгенсип, мынакей азыр Сегизбаевдин бир катачылыгы мындай болуппайбы? Булар мурда Бакиевдин оңунда да ошондой болгон. Өзлөрүнө ыктаба, өзлөрүнө жакпаган, башка оппозициялык башка маанайдагы өзүнүн оппоненттерин тааныштары болуп калабы, балдары болуп калабы, туугандары болуп калабы деген ошо шылтоо менен баарын кетире баштаган. Өзүнө ыктаган адамдар да келген. А Сегизбаев ошону кайталап андан да өтүп кетпедиби? Азыр бир мен ойлоп жүргөн бир 40-та 50-де экенсиз, көсө 100гө жакын
кызматкерлерди ушундай принцип менен, ушундай тандоо менен, бул жана бул саясий оппоненттин тууганы, досу, баласы, иниси, кудасы деген шылтоо менен мыкты билим алып келген, уже чекисттик кызматты абдан өздөштүрүп калган, өзүнүн жумушун мыкты билген жаш жигиттердин баары тең жумуштан айдап атпайбы? Кээ бирөөнү коркутуп туруп, кетесиң же болбосо сени башка менен кетиребиз деп туруп арыз жаздырып кетет. Кээ бирөө жөн эле мыйзамды бузуп туруп эле, мыйзамсыз приказ чыгарып туруп эле аны жумуштан кетирген фактылар болуп атпайбы? Азыр ошолордун баары соттошуп бүтөт. Көбү биринчи инстанцияны утуп алса, тигилер кызым кылып, экинчи инстанция жок кылып атат. Мына азыр жогорку кеңешке, жогорку сотко азыр арыздар менен көптөр отурат. Кандай аны ушинтип кантип улуттун коопсуздугун сактайбыз? Кантип мекенибизди коргойбуз? Эгерде өзүн тандаган адам жакындарын гана менен алып барып туруп чачактап жүрсө. Сөздү азыр дагы жакшы баштап кеттиңиз. Ушу улуттук коопсуздук кызматта азыр кандай проблемалар бар? Бири сиз айттыңыз, бул тааныш билиштик дедиңиз. Мындай өзүнүн бала чакасын деле алып кирип кетти, бизнесмендер деле аралашып кетти деп атасыз. Бул кадрдык проблема, Бул ушунун айынан кызыкчылыктар пайда болуп, коррупция бар ал жерде деле, туурабы? Бул биринчи проблема экен. Андан кийин улуттук коопсуздук кызматында бизде кандай проблема бар? Бул концептуалдуу кандай проблема бар? Ошо биринчи проблема, как жанагы септин звеносунда кылып туруп, бүт проблеманы кошо сүрүп атпайбы? Ошо менен кошо бүт проблемалар кошо кирип атпайбы? Мисалы, ошо эле көчөдөн алып келген бала билими да жок болсо, тажрыйбасы да жок болсо, ал жерде иштеп көрбөсө, ана сомнительный репутациясы болсо, кылмышкерлер менен болобу, себеби бунун баары экстремисттер менен болобу, байланышы боло турган болсо, сен кантип ошо эки коллегалар ошо менен иштешип, бизде ойлойсуңарбы, сен менен мен чалгынга барбайм деп коет, ишенбеген адамга. Ошолор менен иштеп, ошолор кантип биздин улуттук коопсуздукту сактап бере алат? Билбеген адам кантип сактап бере алат алар? Алар эмне үчүн барды? Мына көбүнчөсү ошо эки барып туруп өзүнүн бизнесин сактаган, тууганын бизнесин, таанышынын бизнесин сактаган. Ошол эмне үчүн ошондой проблема пайда болуп атат? Эмне үчүн ошондой проблема? Анткени азыр коомдо бир да тармак калган жок да. Коррупцияланышып кетпедиби? Бүт акчанын кесепетинен болбоду бүт баардыгы. Тааныш билиштердин баарын алып барып, туугандарын алып барып туруп, мынакей көптөрү азыр ошол жерде жүрөт дагы, өзүнүн жакындарынын бизнесин калкалап жүрөт. Жанагы комитеттин удостоверениесин алып, удостоверение жөнүндө сөз боло турган болсо, биз мына Союз убагында иштедик элек. Мен Союзда иштеп жүргөндө бир кишиге мен удостоверение көрсөтүп көргөн эмесмин. Бизге категорический запрет болчу. Исключительный случайда гана сен удостоверение көрсөтүп туруп, эгерде милдетиңди аткарып атканда шашылыш керек боло турган болсо, түшүндүрө турган болсо, сен ким экениңди билгизсең, удостоверение көрсөт. А болбосо сөз менен табыш эле. Азыр көлдөн келатканда бардыгы эле могу кеминден ГАИ кармайт го. Токтоткондо эле мынтип туруп эле 90-100 менен өтүп кете берет. Андай биз кылып көргөн эмес. Азыр ошондой да. Азыр андай угуп жүрөм. Ошондой кылып аткандан угуп жүрөм. Бардыгы эле ошондой да азыр. Бизде удостоверение вообще көрсөтүп эмеспиз. Эгерде ошончолук керек болуп калса, сен удостоверение көрсөтпөй эле акырын сүйлөшүп сөз тапса болот. Любой адам менен сөз тапса болот. Мен монда кызмат кылып атам. Эгерде керек болсо мен удостоверение деле көрсөтөм. Сен мени шаштырып атам, ондай кылалы, тыйын кылалы десе эле түшүнөт. Эми ошого үйрөткөн да, ал үчүн этика керек. Ал үчүн биздин жанагы кылып аткан ишиң сен устанып болуш керек ар бир адамдын. Сен уят кылбашың керек. Во-первых, сен өзүңдү уят кылбашың керек, кызматты уят кылбашың керек, мамлекетти уят кылбашың керек. Мына ошо принциптер менен жүрсөң эле ишиң. Марат мырза, негизи туура, бул негизи адамдын ыйманына тапшырып коюу. Ыйман анан тартип. Ооба. Негизи бекем тартип. Аскердик тартип болуш керек. Аскердик ыйман тартибине коюп койсо, негизинен 10 адамдын бир экөөндө эле өзүнүн ыйманы ойгонот экен дагы, 8-inde ыйманы уктап калат экен. Анысы да бар. Булчу, ошон үчүн бая мен башында сөз кылгандай, негизи бул улуттук коопсуздук кызматка кандай кишилерди тандап алабыз деген критерийлер жана мыйзамдык регулировка, мына регуляция керекпи дейм да. Моундай кишилер жана моундай адамдар алыныш керек деген ушундай эрежелер мүмкүн коомчулукка айтылбаса да мүмкүн парламенттин ичинде ушундай нерселер анык процедуралар айкын болуш керекпи деп ойлойм да. Эгер ошондой болсо, эгер азыр биз макул эл алдына баарына талкуулашпасын, бирок жок дегенде парламенттин ичинде, депутаттардын ичинде ушул нерселер менен кызматка алынат экен деген нерселер мыйзам чегинде жөндөлүш керекпи дейм да. Эгерде биз азыр реформа кылсак, биз жанагы 94-жылы айтып атпаймынбы, 94-жылга калган. Андан бери канча 20 жылдан ашып кетти, 24 жылдай болуп калды. Кабыл алганыбызга тиги мыйзамды. Көп нерселер өзгөрдү. Биз азыр реформа кыла турган болсак, биринчиден ана сен өзүң айткандай кириш керек да. Биринчиден тааныш билиштерди токтотуш керек. Эгерде бизге иштеген жаш жигит келе турган болсо,
ата энеси бизнесте жүрө турган болсо, ата энеси жанагындай саясатта жүрүп, ар кандай чөйрө менен, ошонун ичинде криминалдык чөйрөлөр менен, экстремисттик топтор менен кандайдыр байланышы бар деген маалымат боло турган болсо, токтотуш керек анын баарын. Мына ошондой өзгөрүүлөр кириш керек да. Анан жанагы патриоттук сезимдеги адамдарды алып келиш керек. Билими жакшы болушу мүмкүн, физикалык жактан даярдыгы мыкты болушу мүмкүн, бирок патриоттук сезими жок болушу мүмкүн. Бирок аны кантип аныктайбыз, патриоттук сезими? Ошон үчүн атайын бардык эле мен патриотмун дейт да. Калпак кийип алат. Аны чын, аны суразаң баары эле патриот. Баары эле патриотмун, мен сүйөмүн дейт. А бирок Facebook'та карап турсаңыз, коррупционер деп жүргөн кишилер бир сүйлөп койсо баары лайк кылат. Ошон үчүн бизде атайын текшерүү болот да. Атайын текшерүү айлап болот. Атайын текшерүүнүн ыкмалары бар. Адам кандай экен ийне жибине чейин билип коет. Ата энесинин үйүндөгү настрой кандай, жүрүш турушу кандай, достору менен жүргөндө кандай, эгерде бир жерде кызмат кылып жүрсө, ошол коллективде кандай жүрүшү, анын улуттук сезими кандай, патриоттук сезими кандай деген маселенин баарын изчит этет. Мына ошону азыр болсо ага көңүл бурластан эле жакын адамдар билими бар экен, физикалык жагы экен, ден соолук чың экен деп эле анан өз кишилерин сүйлөп кетип атпайбы? Кегесте анысына карабай кетип атпайбы? Анысына да карабай кетип атат. Башка органдан за дискредитационный мотивдер менен жумуштан алынгандардын баары тең ошолор бизге алып атпайбы? Бизге андайлар вообще не то что жакшы иштегенди албайт башка ведомствонун. Алар да келип атпайбы? Мына Марат мырза, азыр эми мен кийинки проблеманы айтайын сизге. Бул кадрдык баягындай кызыкчылыктардын мындай кагылышы деген проблема бар экенин азыр акыркы 10-15 жылдын ичинде бул улуттук коопсуздук кызматынын ичинде мындай тааныш билиш болуп кетти деп айттыңыз да, коррупция болуп кетти деп. Дагы бир чоң проблема бар, бул жалпы биздин коомубузда мисалы азыр демократияны куралы деп биз 28 жылдан бери биздин өлкөбүз демократияга жете албай жүрөт, байкуш болупчу. Кичине демократиянын үмүтү пайда болот 90-жылдын башында, жакшы эле. Бирок 90-жылдын аягында Аскар Акаев мырза 3-чү жолу барып, биз демократиядан кайттык кайра. 2005-жылы кайрадан демократияга болгон кадам үмүт коюлду эле. 2009-жылы ал урап, анан 2010-жылы кайра үмүт пайда болду эле, бирок Freedom House-тын кечеги рапортун карасаңыз 2017-жылда бизде азыр аябай мындай укук бузулуп, бизде азыр авторитардык мамлекеттерге кошуп койгон картасы чыкты жакындачы, 3 күн мурун. Анан бул деген нерсе бизде демократия мындай жетпей атабыз да. Анан бул жерде чоң проблема бул неме экен? Улуттук коопсуздук кызматынын нейтралдуулук деген принциби бар да негизи. Бул саясий оппоненттерге каршы колдонула турган курал болбош керек деген проблема бар экен деп буну эксперттер дагы мындай бүтүмүн чыгарып, мына сыяктуу мына сунуш китептеринде, мисалы алардын бири мына Миндия Вашакамадзе деген эксперт дагы бул жерде иликтеп чыгыптыр. Анан дагы бир нече эксперттер дагы акыркы мезгилде айтып атат, бул улуттук кызмат, коопсуздук кызматты деполитизациялоо. Бул саясаттан тышкыла турган кызмат болсун, саясаттын куралы болбосун деген проблема чыгып атат да азыр коомдочу. Себеби дегенде биз оппозицияны аңдып көбүнчө улуттук коопсуздук кызмат, же болбосо ошо бийликке жакпай калган кишилерди аңдып, же аларды текшерип, анан аларды коркутуп, үркүтүп, көбүнчө көбүрөөк өзүнүн функциясын, полициялык функциясын аткарып, өзүнүн мурдагы концептуалдык функциясынан алыстап бараткандай сезилет да. Ушул нерсе качандан бери ушул пайда болду? Эмне үчүн ушундай пайда боло баштады? Бул деле жанагы кадрдык дайындоолордон келип чыкты. Эмне үчүн Сегизбай окшогон, мисалы Сегизбай жөнүндө сөз болуп кетти. Эмне үчүн ошондой кадрларды жетекчи кылып дайындап атат? Ал мен оюм боюнча да, мен жеке оюм боюнча, ал ушундай эле бир аз сандагы эле бир милдеттерди аткарган үчүн ушундай атайын целенаправленно жиберилген аяка. Мурда Атамбаев туралы. Ал жанагы саясий оппоненттерин оздуктоо. Аларды башын көтөртпө. Алардын оозун жабуу. Мына ушул милдетти ага өзгөчө белгилеп туруп жөнөткөн да. Мына сен улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси болосуң. Мына ошол эки улуттук коопсуздук кызматтын мүмкүнчүлүктөрүнүн баарын пайдаланып туруп, мына ошол эки функцияны жакшылап аткарып бересиң деген эле алып барган. Ошондуктан анан басым, жумуштун баары басым ошол болду. Саясий оппоненттерди куугунтуктай баштады. Аларга иш козгой баштады. Анын правовой основасы барбы жокпу, келечеги барбы? Даже жанагынтип кыйнап мыйзамдарды, конституцияны бузуу жолу менен соттой ийген күндө дагы аягы эмне болорун түшүнгөн жок да.
Мен жана айтып кетпедим, бизде көп тармактуу нерсе бул. Бизде ар бир тармак боюнча өзүнүн бөлүмдөр бар. Бир да тармак жетекчинин көңүлүнөн чыкпаш керек. Ар бирин көзөмөлдөп, ар бирин жанагындай жолдомо берип, ар бирин жанагындай багыттап туруш керек. Ал үчүн жанагы эле тажрыйба керек, жанагы ошон билим керек. Ал жок болсо, ал тажрыйба жок болсо кандай болот? Мен дагы бир жөн мына сөзүмдүн немелери калп болбош үчүн бир нерсени айтып коеюн. Мен жанагы кадр жөнүндө айтып кеткенде бир нерсени айтпай калдым. Биз жанагы көчөдөн барган билимсиз дегендер алар көпчүлүктү түшпөйт. Алар аз сандагылар. Бирок ошо жана бир карын майды бир курт чиртет дегендей, ошолор барып туруп бүт жана биздин жанагы атайын кызматты жаманаттап аткандардын баары ошолор болот го, жана коррупцияга аралашып кеткен. Бизде абдан мыкты кызматкерлер бар. Мен алар менен иштешип жүргөм. Мен да ойлойм, бул улуттук коопсуздук кызмат абдан керек кызмат. Бирок биз анын концепциясын, философиясын мындай айкын кылып алышыбыз керек да, өлкө ичиндечи. Бул улуттук коопсуздук кызматы мынау иштерди кылат, бирок могуну эч качан кылбайт. Саясий оппоненттердин үстүнөн иштебейт деген сыяктуу. Мисалы бул бир рычаг катары бул мондай нерсе бар экен да, айтылат экен. Эгер өлкөдө демократия орнобой койгон өлкөлөрдүн көпчүлүгүндө себеби бул президенттер мажбурлоочу институт деп коет, өзгөчө ушу улуттук коопсуздук кызматы прокуратураны түз башкарганда бул өлкөдө демократия орнобойт деген бүтүн көп чыгып атат да. Бул иликтөөлөр, бул да статистикада да көрсөтүп атат. Бул деген нерсе келип эле пендечилик кылып кетет экен, президент деген жалгыз болуп эле өзүнүн оппоненттерине каршы колдоно баштайт экен. Буга биринчи рычаг ошол баягы АКС деген сыяктуу. Мисалы АКС деген антикоррупциялык кызмат деп, экономикалык кылмыштуулукту дагы биз улуттук коопсуздук кызматына берип салсак, булар ошону пайдаланып өзүнүн оппоненттерине, себеби көпчүлүк адамда бизде кыйналып турган коомдо сөзсүз бир бизнеси болбосо коомдо жашап кетиш мүмкүн эмес экен. Ал сөзсүз кылтак табат экен. Анан же болбосо тууганынын деле бир бизнесинен сөзсүз бир жерден мүчүлүштү табат экен дагы, аны коркута баштайт экен, шантаж кылат экен. Анан ошентип эле бул улуттук коопсуздук кызмат мурдагы баягы өзүңүз айтып кеткендей чалгын деген жакшы сөздү айтып кеттиңиз да. Улуттук коопсуздук кызмат бул деген негизинен эмне иш кылыш керек? Бул мындай өлкөгө мындай коркунуч алып келе турган нерселерди алдын ала билип, мен ошону чечмелеп берейинчи. Бул политолог болуш керек. Бул экономист болуш керек. Улуттук коопсуздук кызмат. Серепчи катары айтып атасың. Менин ушул бул разведка деген сөз. Бул деген бул аналитикалык борбор болуш керек да. Мындайча айтканда, аналитикалык чалгын борбору деп аталышыбыз керек да. Биз КГБ дебей тетрисинен. Коопсуздук кызмат деп да атабай буну. Аналитикалык чалгын мисалы бюросу же кызматы дейбизби, ушундай кылып башынан концептуалдуу туура атасак, негизинен бул аналитикалык иш болуш керек. Улуттук коопсуздукчу тиякта моундай болуп атат, тиякта моундай террористтер жүрүп атат, могу жакта динге жамынып алып моундай болуп атат, бунун эртеңи моундай болот деп ошондой функцияларды алып буну негизинен МВДга же прокуратурага берилсе, ошолор менен иштеш керек деп ойлойм да көпчүлүк. Сейдек, сен көз карашың туптуура. Бир менен ушундай болуш керек. Мына Кытайдын мурдагы бир жетекчиси Ден Сяопин айтпады беле? Мышык кандай түстө болбосун, карабы, акпы, ушул мышык чычканды кармаса болду деген жакшы бир аныктама айтпады беле? Ошо сыяктуу бул биздин атайын кызматтын атынан аты деле эчтеке чечпейт. Аны любой мына кээ бир атайын кызматтар бар, Европада кээ бир информационный бюро деп коет. Же жана агентство деп коет. Ал эмне аты эмне айтып турат? Эчтеке айтпайт. Булар көпчүлүгү МВДнын ичине кирет. МВДнын ичине кирет, өзүнчө да бар. Отдельно да бар, МВДнын ичинде да бар, практика көп да эми, көп жылдар бар. Кебанда эмес, кебатында эмес, кебанын маңызында эмне иш кылып атат? Алар ошо агентстводо койгону менен алар атайын кызматтын жумушун жасаган жокпу? Коопсуздукту сактаган жокпу? Алар абдан мыкты сактап атат. Бирок алар ачыкка чыкпай эле иштеп жүрөт го мындай. Көп күнүгө шумуханын үстүнө жок. Саясатташпай атат да, ошон үчүн. Саясатташпайт. Нейтралдуулукту сактап атат. Мына ошо жана саясий нейтралдуулукту сактап атат да. Бизде мыкты кызматкерлер бар да, билимдүү, тажрыйбалуу мыктылар бар. Мына ошолордун советин укпастан мына келип алып туруп Атамбаевдин буйругу менен келип алып туруп Атамбаевдин жана берген установкаларын аткарам деп, между прочим, Атамбаев жөнүндө айткым келет эгерде мына элдер билсе. Мен аны 13-жылы ачык эле жазып таштагам. Дело номерге 4 баракка бүт жазып бергем интервьюда. Атамбаев да даярсыз келген мамлекет башына.
Бизнестен келип отуруп мамлекетти бүт бизнеске айлантып жатады. Өзүнүн менчик бизнесин айлантып жатады. Мына ошондон азыркы болгон баля проблема бар ошондон. Анан Сегизбаев да ошондон барды. Барып алып жана Атамбаев өзүнүн оппоненттери менен күрөшөсүн деп койду. Калган тармактын баары калып калбады. Калган тармактарды биз чалгындоо, контр чалгындоо, терроризмге каршы күрөшүү дагы бар. А бул саясий экстремизм жанагы кээ бир баргы адамдар андайлар ар бир өлкөдө чыгат. Экстремисттик жол менен жанагындай радикалдуу жол менен бийлик алмаштырабыз дегендер болот, бирок муну ошого көңүл буруш ал кичине эле милдети. А биздики болсо ошо эрекини апыртып саясатчылардын баарын ошондой мүнөздөгү адамдар деп туруп болгон комитеттин күчүнүн баарын ошого жумшап таштаган мына коркунучтуу жакта жатат. А белгилердин баары калып калбадыбы? Между прочим, биздин Кыргызстанга, биздин коомго, улутка келтире турган коркунучтар, чакырыштар 90% ашыгы сыртта. Биздин мамлекеттин сыртынан келет алар. Муну биз ошого даярдык болушубуз керек. Ошого даярданышыбыз керек. Ошону алдын ала билип, алдын ала бөгөт коюшубуз керек. А биз эмне болдук? Атайын кызматтын бүт мүмкүнчүлүктөрүнүн баарын тең 90% баарын саясий оппоненттердин артына түшүрүп алып туруп, балдардын баары тең ошо башка тармактын баарын ошого кийлиштирип алып туруп, анан кийин аяктын баары калып калды. Эми азыр барган жетекчиге өтө оор болот. Анын баарын кайра калыптандырып, бүт тармактап кетет үчүн өтө кыйын болот. Бүт баары ошого иштеп алып туруп, жумуштун баары калды. А bizde андай эмес. Биз оперативдик жумушта эгерде сен кылып аткан ишиңди күнүгө жана бухгалтер күнүгө документтерин делага тигип турбаса эртең башалман чаташып эртең эмне кылганын билбей калат. Бизде да ошондой күнүгө аны анализдеп, өзүң айткан анализдеп, тиркеп, маалыматтардын баарын улам көзөмөлдөп, ошол жердин багытын өзгөртпөй уламаны алып барып туруш керек. Бир күн мозговой центр болуш керек да. Оперативдик кызматкерди алып кетип калчы. Бир жумага бир жака кетип калып, келгенден кийин ал эмне болуп атканын түшүнбөй калышы мүмкүн. Мына ошондой кылдат иш керек бизде. Кылдат, акыл менен иш кылыш керек. Пистолетти көтөрүп жүргөн эле эски заман. Бизде биринчи ручка менен анан мээ иштеш керек. Ошо менен гана иштеш керек. Мына. Галстуктагы азыр болсо документтерин, удостоверин көтөрүп алып тиякта бир ГАИ бир досуң армалашып чуркап барып ГАИге барып мен досум менен деп чыккан бул шерменчилик. Бизде этиканын таптакыр таркалангандыгы белгилеп атат. Мына ошо Сегизбаев ошо функцияны аткарылган жок да. Ошону аткарылбаса мына азыр коомчулук эмне болот? Жаңы президент келип туруп өзгөчө жана коопсуздук кеңеште мен саясий эрким жетет, мен коррупция менен, кылмыштуулук менен мен чечкиндүү күрөшөм, мен муну элим үчүн кызмат кылам дегенден кийин элдерди азыр дүрүп, ошону күтүп жаткан элдер чоң үмүт пайда болуп, ишенич пайда болуп мына кылып аткан кезде тигилердин кылган, мурда кылгандарын көрүп алып туруп, азыркы жетекчилик мындай багыт кылам деп атканда элдер жанлана баштады да. Эми ал проблеманын баары чыга баштады. Жана миллиондогон уурдагандардын баары чыга баштады. АКС жөнүндө айтып калдың. АКСти түзүп атканда эле мен каршы чыккам. Өзүмдүн пикиримди жазып да айткам, ооз-2 жанагындай курулуш столдордо көп айткам. Болбойт АКС дегенди атайын кызматтын ичине киришпеш керек. Атайын кызматтын жумушу өтөбөй чоң жумуштары бар. Ооба, бал деген. Бир да мамлекет, дүйнө жүзүндө бир да мамлекет жок, атайын кызматы жок. Эгерде атайын кызматты любой мамлекет алып койсоң, эртең мамлекет жок болуп кетет. Коомдун ичинде ыдыроо иштери башталат, мамлекет жок болуп кетиши коркунучу бар. Ошон үчүн бүт мамлекеттер кандай түрдө болот, кичинекей болобу, чоң көлөмдө кармайбы, атайын кызматты кармайт. Эгерде биздин азыркы атайын кызматтын сунуштарын жана аналитикалык эмелердин баары тең аналитиканы туура кабыл алып, жетекчилик, мамлекеттин жетекчилери ошол эркини сунуштарын, алар көрсөткөн жана жолдордун баарын туура кабыл алып, ошол эркини өз жумушунда туура пайдаланганда, улуттук коопсуздукту туура багыттаганда, бизде 5-жылда да окуя болбойт болчу, 2005-теги, 2010-догу да окуя болбойт болчу. 2010-догу Ош Жалал Абадта болгон жанагындай улутарлар кагылыш алда болбойт болчу. Бүт баарын токтотуп койсо болмок. Мен мына иштеп жүргөн кишиге атайын, ошону туура эмес кабыл алып жүрдү. Өз билемчи кылып жүрүштү да. Президенттер болобу, өкмөттөр болобу, баары тең өз билгендей кылып атты. Анын болсо сукнага, подсукнага коюп коятчыдан болгон информация, анын маалыматтарын баарын жок, ал жарабайт. Мен мындай кылам деп атты. Эксперимент атып эмне кылды азыр? Мына коомубузду кандай талкалап алдык? Азыр мына проблеманын үстүнө проблемага көмүлүп жатабыз азыр. Кантип чыгабыз мунун баарынан тең? Азыр мына эң сонун суроону өзүңүз койдуңуз да. Азыр мына биздин улуттук коопсуздук кызматынын жетекчилиги кетти. Азыр мындай соц тармактардан окуп атсаңыз керек. Азыр ким келет деген суроо болуп атат. Негизинен мага ким келгени кызыксыз болуш керек бизгечи. Кандай киши келет? Отуп турайт. Кандай кишини алып келебиз? Арийне ким келгени деле маанидир. Репутациясы дагы маанилүү бизге. Мурда баягындай ушундай эле президенттерге кызмат кылган кишиби же чындап эле ичинен келген киши болобу? Жана мындан ары концептуалдык кандай ал көрөнгөсү бар, видение деп коет го. Ошондой киши келеби? Сиз кантип ойлоп атасыз?
бизди кандай дагы жашоо күтүп атат бул багыттан? Дагы эле ошондой НКВД сыяктуу полициялык КГБ келеби же чындап эле баягындай чалгын интеллектуалдык акылдары күчтүү болгон мындай Америка же Жапандагыдай профессионал адамдар келеби? Мен бир сөзүңө туура абдан коштойм, туура деп ойлойм. Биз адамдардын фамилиясына карашыбыз керек. Биз фамилиянын негизги критерий бул фамилия эмес. Негизги критерий ошо адамдын тажрыйбалуулугу, ошонун билим деңгээли, ошонун жана патриоттук сезими, тазалыгы. Таза адамбы, таза эмес адамбы? Эмне максатта ошол жумушка баратат? Эмне үчүн макул болуп атат ошол жумушка? Эгерде өзүнүн амбициясын удовлетворить эле ошого барып мен председатель болуп иштегем деген дей турган болсо, ал киши аяка жолобой койгон жакшы. Анткени айтып атам го, улуттук коопсуздук ушунча талкалап отуруп бүттү, айырга барган азыр абдан тажрыйбасы жогору болгон адам, билими жогору болгон адам, таза адам, мамлекет үчүн күн түндө иштей турган адам барып туруп оңдоп туруп, значит атайын кызмат оңдолсо, мамлекет оңдолгонго да тезирээк болот. Айтып атам го, атайын кызматты туура пайдаланса, мамлекетте жанагындай чоң катаклизмдер вообще болбойт. Бул аксиома. Бардык мамлекеттердин тажрыйбасында бул көрүнүп турат. Ошондон аз комитет ошондой болуш керек. АКСти туура эмес коюп алган. АКСти чыгарыш керек болчу. Мына эл аралык тажрыйба да бар го, мына Сингапурду бүт эле айтып жүрүшөт. Ли Куан Ю башталганда эмне кылды эле? Национальный бюро түзүлгөн по борьбе с коррупцией деп. Ал өз алдынча только өзүнө гана премьер-министрге баш ээ турган чакан бир 100гө жетпеген оперативдик кызматкерлерин алып туруп, мына ошолор эң жогорку бийликтин жогорку эшелондогулар коррупционерлерди тазалаган. Ошон үчүн Ли Куандын досторунан баштаган, өзүнөн баштаган, өзүнүн туугандарынан баштаган. Орустарда принцип бар го, бей своих, чтоб чужие боялись деп. Өзлөрүнүн биринчи тегереген тартипке келтирип алып анан баарын ордуна койгондон кийин дүркүрөп өспөдү. Эң коррумпированный, эң кылмыштуу артта калган жакын мамлекет азыр дүйнөдөгү эң мыкты мамлекеттин бири болуп отурат. Марат мырза, ошондо атайын кызматтардын ролу да абдан чоң болгон. Тилекке каршы биздин убактыбыз аябай кыска болуп баратат. Ушундай киши барбы? Кыска эле бар же жок? Бизде бар. Бар, бирөө эмес, көп киши бар мындайлар. Көп киши бар, жакшы. Эмесе Марат мырза, бүгүн чекис катары ичинен көп нерселерди айтып бердиңиз. Мага абдан мындай картина бир топ көрүнүп, контурлары көрүнүп абдан жакшы талкуу кылып бердиңиз. Сизге чоң алкыш айтам. Оюмча бул ар бир багытында дагы көп талкууларды кылса болот эле. Бирок оюмча кийин дагы ага өзүнчө убакыт бөлөбүз деп ойлойм. Эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин улустөр жана турмуш аналитикалык көрсөтүүбүз ушуну менен соңуна чыгып отурат. Бүгүн биз улуттук коопсуздук тармагындагы реформалар, анын проблемалары жөнүндө талкуу кылдык. Бүгүн конокто бизде улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы төрагасынын орун басары Марат Иманкул мырза болду. Эмесе мен сиздер менен кайра көрүшкөнчө кайыр деп айтам. Жакшы отуруңуздар. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В бишкекской студии я, Шавкат Тургаев. Здравствуйте. В начале краткий анонс основных тем выпуска.
Острая зависимость. Из-за санкций против российского бизнеса казахстанский тенге продолжает падение. Глава Нацбанка призывает граждан к спокойствию. Сиюминутные решения, которые могут быть приняты сейчас на основании этих 2 дней, в перспективе могут привести к убыткам. Те же, там же. В Азербайджане состоялись выборы президента. Ильхам Алиев будет управлять страной еще 7 лет. За стабильность, за демократию. Стабильность, она даст будущее для Азербайджана. Гости съезжались. Корабли 6-го флота США стягиваются к берегам Сирии. Удар США по военным объектам Асада все более возможен. Россия обещает сбивать абсолютно все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они будут хорошие, новые и умные. И теперь подробности. Ослабление курса тенге по отношению к доллару продолжается. На фоне санкций против российских бизнесменов и крупных компаний валюта Казахстана за 2 суток потеряла от 11 до 13 пунктов. Глава Нацбанка призвал население не поддаваться панике. А независимые эксперты считают, что без валютных интервенций здесь не обойтись. Айнур Коскин разбиралась в причинах падения национальной валюты. Крутое пике тенге продолжается. Паника на фондовом рынке России отрикошетила по казахстанской валюте. По мнению главы Нацбанка, неопределенность на валютном рынке еще продолжится. Тенге будет рефлексировать из-за ужесточения и расширения санкционного списка российского бизнеса. И тут же призвал казахстанцев не поддаваться панике. Сиюминутные решения, которые могут быть приняты сейчас на основании этих 2 дней, в перспективе могут привести к убыткам этих компаний и предприятий. И к населению я также обращаюсь, что в принципе иностранной валюты в обменных пунктах достаточно. Пока рядовые казахстанцы пытаются сохранить свои сбережения, чиновники и депутаты опасаются спекулятивного спроса со стороны владельцев обменных пунктов. У нас же народ как? Тех, кто хранят в тенге, как доллар поднимается, сразу бегут в банки и давайте менять. Те люди, которые хранят в тенге в депозитах, тоже вопрос. То есть они даже сомневаются, что завтра у них в процентном соотношении опять какие-то возможности теряют. На прямой вопрос журналистов, планирует ли Нацбанк проводить валютные интервенции на бирже, Дания Ракишев так и не ответил. По интервенциям вы знаете, что у нас есть запланированный порядок, когда мы на 7-й день после окончания месяца публикуем всю информацию честно и открыто. Соответственно,